Биринчи микрофон. Рахмат, Дастан Арысбекович. Мен Бақыт Ергешевтің сунушун колдойт элем да. Буну биз кече добуш менен бүгүнкү күн тартибине киргизип, кечке уктук да. Анан эч жыйынтыгы жок келсек, эл бизди эмне дейт? Эмне таптыңар дейт да. Мен ушул өкмөт былтыр апрелде ант бергенде айткам. Ушул жерде туруп тамашачынга салып. Чапанын сүйрөгөн чалдардын өкмөтү келиптир, булардын чамасы жок. Булар кидайт этет дегем. Кидайт эттү? Мына көзү көрчө кидайт этти. Эл буларга түкүрүп алса, булар бизге түкүрүп салды. Бул мыйзамдын автору биз эмес, силерсиңер деп кетпеди азыр вице-премьер. Силерсиңер деп кетпеди, бизге түкүрүп кетпеди. Күнөөнүн баарын бизге оодарып кетти. Анан биз айым азыр отуруп алып туруп элдин алдында эмне деп мактанабыз? Эмне деп мактанабыз? Мыйзамга, ушул мыйзамдарды жаңы кодекстерге 222 миллион сом кеткенин каржы министринин орун басары айтты. Туурабы? Туура. Асманга учту анда акчалар. Эгер ошол акчалардын баардыгы мыйзамсыз максатка жумшалган экен анда ким жоопкерчилик тартат? Карапайым эл көрбөш керек да бул мыйзамдан иштеп алгандан күнөөнү. Ушулар көрүш керек да. Ушулардын өкмөттүн жоопкерчилиги каралыш керек да. Анан кантип баа бербей коебуз? Жок дегенде ушул жаңы кодекстерге болгон өкмөттүн даярдыгы алсыз, жансыз, акылсыз болгон деп баа бериш. Эл айтат ошондо, жогорку кеңеште күнөө жок экен. Өкмөт өздөрүндө экен 222 миллионду эмнени окутту? Иштеген жок да, бир дагы кодекстер иштеген жок. Азыр айтып атпайбы? Чыгып атат. Бул болсо 5 уча турган эмен 4 учам деп кетип калды. 5 рейс жок. Коер жибердик. Айлы дагы далай кидайт этет. Ошон үчүн баа берилиш керек бүгүнкү жыйынтыктан. Рахмат. Рыскелди Чинович, баа бериш үчүн анда мына наркы жума комитеттер бар, тийиштүү комитеттер чакырып алып, ушул маселени карап, токтомду чыгарып алып чыксаңыздар эч ким каршы эмес.